Ноокат районунун тургундары бул жолдо курулуш ишинин башталышын көп жылдан бери күтүп келген. Чыдам кеткенде бир канча ирет нааразычылыкка да чыккан. Жергиликтүү элдин талабы акыры орундалды. Ушул жылдын жаз айларында Ош-Ноокат жолунун 18 чакырымын оңдоо иши башталган. Долбоор 700 миллион сомго бааланып, каражат бүткүл дүйнөлүк банктан бөлүнгөн. Өзү бул жолду 14-жылдын октябрь айында тапшырыш керек эле. Биздин жетекчилердин, министрдин суранычы менен эл аралык жол болгондугуна байланыштуу тездетип иштеп атышат. Быйыл ушу ноябрь айында асфальттын покрытиясын бүтөбүз деп аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө жол куруу ишине 100дөн ашык жумушчу тартылган. Тендердеги келишимге ылайык алардын ичинен 60% жергиликтүү тургундар. Башка адистер Кытайдан келген. Бул жерде где-то бир 120 рабочий иштейт. Кытай, Кыргыз аралашып. Иштеген жумушчулардын көпчүлүгү сырттан келгендер, Алайдан, Ноокаттан, мына шаардын айланасынан келип иштеген жумушчулар иштешет. Айлык маянабыз жакшы, 15 000 сом акча берет. Кудайга шүгүр ушул иштеп атабыз. Ош-Ноокат жолу Ош-Баткен-Исфана эл аралык жолунун бир бөлүгү. Мында улам аны дүйнөлүк талапка жооп бере турган деңгээлде куруу керек. Андыктан азыр селден сактоочу каналдар жана 30дан ашык көпүрө жаңыланууда. Жол куруу ишинин жүрүшү аба ырайына көз каранды. Эгер кыш кеч келсе, ушул жылы жолдун 18 чакырымы толугу менен асфальтталат. Авазбек Айтиев, Ибрагим Ашуров, Коомдук 1 канал, Ош облусу.